Бүгүнкү күнгө 27 март таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Арыбаңыздар. Мына ушундай жаздын акыркы күндөрүндө сиздер менен жылуу жумшак студияда амандашып жаткан кызыңыздар мен Жазгүл Кудайбердиева 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болом. Бүгүн дагы биздин куттуу студиябызда өзгөчө коногубуз бар. Биз аракет жасайбыз дайыма сиздерге пайдалуу, көңүлүңүздөрдү көтөрө турган, маанайыңыздарды көтөрө турган, сиздерди кубанта турган конокторду чакырууга далалат жасайбыз. Бүгүн дагы мына ушундай өзгөчө шайыр мүнөз, эстрада ырчысы, жарчы, жеке ишкер деп айтсак болот. Нурзат Сыдыкова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жакшы келип алдык, кош келдик. Эң алгач эле ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп, кадыр түн тоссоңуз дагы баягы уктабай биздин көрүүчүлөр үчүн телеканалга келип бергендигиңиз үчүн адегенде ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эми бүгүнкү күнүңүз таңыңыз телеканалга келүү менен башталды окшойт. Ооба, негизи таңда тура албай кыйналып калчумун, бирок бүгүн эмнегедир таңды аябай жылмайып, бир жакшы маанай менен тосо алдым. Себеп дегенде түнү менен уктаган жокпуз, кадыр түндү тосуп, ага отурулай эле кайра таңды сиздер менен тосуп атканыма абдан кубанычтамын. Биз дагы кубанычтабыз. Эми ырчылыкка качан келдиңиз? Кантип келип калдыңыз? Канча жыл болду? Тамаша иретинде көп айтып атат го, төрөлгөндөн кийин башталган деп, ал сөздөн алысыраакмын. Себеп дегенде бул менин көкүрөгүмдөгү кыялдарымдын бири болсо керек. Бала кезден бери ырдап жүрөм. Негизи ичара конкурстарга катышып, анан көп убакыттан кийин кайра ушул нерсе менин көкүрөгүмдөгү кыялдарым экенин билип, кийин кайра аттанып баштадым да. Анан бер жагы бир 8 жылдын ичинде ушу ичара ырдап жүрөм. Жакшы экен. Кандай ырларга көбүнчө басым жасайсыз? Мен өзүмдүн мүнөзүм аябай шайыр айымын да, ачык айрым, көп жерде каткырып күлүп жүрөм, бирок эмнегедир ушул шайыр ырларды ырдайын десем эле, көбүн эсе жай ырларга басым жасайм да. Анан азыркы тапта ушул мындай лирика ырларга жакыныраак болуп, лирический ырларды көбүрөөк ырдап жүрөм. Буйруса быйыл ошол өзүмдүн мүнөзүмө жараша ырлар тандап, ошондой ырлар менен багытталайын деп ойлонуп атам. Анан учурда азыр ар бир ырчынын сөзсүз шайыр, көңүл көтөрө турган, бийлете турган ырлары бар. Анткени той топурларга сөзсүз мына ушундай ырлар керек. Сизде дагы бар чыгар дегеним. Ооба, негизи ырчы сахнада башка да, анан тойдо башка, анан эфирде башка дегендей, анан тойдо элибиздин кызматында сөз түрдө элдердин маанайын көтөрө турган ырлардан ырдаганга аракет кылам. Бирок сахнада көбүн эсе ошол өзүмдүн репертуарымда ырларым лирикада, көбүнчө жай ырлар. Мазмундар ушундай болот экен да. Анан сиз жеке ишкерликте дагы жүрөсүз да. Негизи айым үчүн ырчы болуу, жеке ишкерлик кылуу, жубай болуу, эне болуу, бир топ эле татаал, анан кантип жетишип жатасыз? Бул суроону негизи өзүмө да көп берем. Анан кээ бир учурда менде болот, чарчап калам, бирок өзүмө стимул берем. Өзүм негизи энергичныймын деп деле айтсам жаңылбайм. Себеп дегенде бир учурда эле өзүм повармын, бир учурда эле ушундай бизнес ледимин, бир учурда ырчымын, бир учурда сиз айткандай энемин. Анан бул балким өзүмдүн табитимдеги мүнөзүм болуш керек. Себеп дегенде чарчоону такыр билбейм. Көбүн эсе аракеттенгендин үстүндө жүргөндү жакшы көрөм да. Мүнөзүм ошол. Негизи ар бир айым ийгилик жаратыш үчүн артында аны колдогон үй бүлөсү, ата-энеси, жолдошу туруш керек да. Анан сизде дагы үй бүлөңүз, жолдошуңуз колдогон үчүн ырчылыкты дагы чогуу алып кетип, үй бүлөнү дагы, анан баягы жеке ишкерлик тарабын дагы чогуу алып кеткен чыгарсыз, Ооба, сөз түрдө менин үй бүлөмдүн колдоосу менен балким ушинтип эл алдына чыгып, өзүмдүн жеке иштеримди алдыга жүргүзүп жүрөм деп ойлойм. Негизи бирок эң башкысы ошол жолдошум эле сөз түрдө жанымда ар дайым колдоп жүрөт. Мен жаман болсом да, жакшы болсом да баарын бирдей кабыл алат. Анан жолдошумдун колдоосу менен чыгып жүрөм. Кайсы бир учурда жолдошуңуз ырдабай эле бир аз эс ал, бала кара деген күнү болдубу? Жок, андай болгон жок. Себеп дегенде биз жолдошум экөөбүз таанышканда эле мен ал кезде мындан да эки эсе мындай
аябай илхом келип, ырдап, мындай тигил жака жүгүрүп, бул жака жүгүрүп, аябай айтор изденүүнүн үстүндө жүргөн кезим болчу. Анан жолдошум өзү түшүнгөн, ошо түшүнүп, наоборот, ошо мага колдоо көрсөтүп, азыр деле колдоо көрсөткөнгө аракет кылат. Ошо. Тескерисинче бала каратканга кечи таап үйгө, бар сен ырдап келип деп баланы карап турабыз дейби? Ошондой болуп калат кээ бирде. Ыйласа да эптеп карайбыз деп. Сонун экен. Ар бир айымды мына ушундай артында колдогон үй бүлөсү, жолдошу болсо, сөзсүз ар бир айым ополтоодо ийгилик жарата алат, Анан эми сурайын дегеним, мисалы, сизге бир мүмкүнчүлүк келсе, кайрадан кесип тандоо, кайсыл кесиптин ээси болмоксуз, ырчы эмес? Мен ушул нерсени ойлонуп көрүп турмун. Бала кезде ошо кыялданганым, мен юрист болом, анан ырчы болом дечүмүн. Бирок азыр ойлонуп көрсөм, ошол акырындан менин бала кезде кыялдарым аткарылып келатат деп деле айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде ырчылыктан жеке, башка тышкары мен өзүмдүн да жеке жумуштарым бар. Ал жакта да кызмат кылам, ал жакта да иштейм дегендей. Анан эгерде кайрадан мүмкүнчүлүк берсе, ушул эле кесиптерди тандамакмын. Анткени мен азыркы тапта деле ошол бала кезимде кыялым деле ошол юрист жагында же болбосо творчество жагында эле мен өзүм ошол жагына эметип кеткен да. Балалык чагыңызга кайрылалы, артка кайрылалы. Мектептеги ар бир коомдук маданий иш-чараларга активдүү катышып, ырдап, бийлеп, кээде туруп алып баруучу болуп, тиги үй бетин көрбөй же болбосо кошуналарга концерт койгон күндөрүңүз болгонбу? Бала кезде ошол окуучу кезимде негизи эле мен аябай ушул эле мүнөздөгү кыз болчумун. Анан ал кезде деле ушинтип баягы иш-чараларга көбүрөөк катышып, ушундай бир конкурстарга катышып, жеңүүчү болуп, грамота алып, алдыңкылардан эле болуп жүрчүмүн. Анан сөзсүз түрдө ал жакта дагы агайларым, эжекелерим, сен чоңойгондо бир жакшы бир ырчы болуп чыгасың, же бир жакшы кесиптин ээси болуп чыгасың, биз сага ишенебиз деп бир ошол кезде эле мага стимул берген агайларым. Анан ойлонуп калам, агайларым деле билчү окшойт да деп тамашалапчы, өзүн өзүн соротуу максатында. Анан ошо бала кезде эле ушундай бир аракетчил айым болчумун да. Мугалимдериңиз түрткү берген, туура жол көрсөткөн, анан сизди ырчылык болууга каршы болбой макулдугун берген, иши кылса балалыгыңыз өткөн жер, кайсыл жактын кызы болосуз? Мен ошол Нарындын Жумгалдын кызы болом. Анан тамаша иретинде көптөгөн тааныштарыма сөздү кыскартып эле саякмын деп коем, саячкамын, эсеспин депчи. Анан ошол кереметтүү Жумгалдын өрнөк деген айылынан болом. Сонун экен. Анан эми биз сиз кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы, оор аттым эле десеңиз дагы сөзсүз ырдатууга аракет кылабыз. Анткени теле көрүүчүлөр урушуп тилдеп баштайт. Атайын ырчын чыгарасыңар дагы анан ырдатпай жөнөтөсүңөр депчи. Ооба, сиздер суранып атсаңыздар мен аракет кылам. Ошол акыркы убакытта ошол жайырларга басым жазайын деп атпаймынбы? Анан ошол Айбек Карымов агабыздын уруксаты менен Сүйүү керемет деген эски чармаларды иштеп чыгып, ошолорларды аткарып жүргөн чагым азыр. Анан ошол Айбек Карымов агабыздын Сүйүү керемет деген ырын аракет кылып көрөйүн деп коеюн. Алтыным бери керек келчи мындай, олтурчу жан эргите ырдай, олтурсак уктабастан түнү бою, шарактап таң атканча үн басылбай, шарактап таң атканча үн басылбай. Алтыным сен мендеги ойду билсең, ар дайым мени менен бирге жүрсөң, элесиң ак маралга окшоп келет, гүлзардан күлүмсүрөп чыга келсе, гүлзардан күлүмсүрөп чыга келсе. Сен барда караңгы түн аппак таңдай, ал тургай ай биз үчүн жаралгандай.
Sen менен таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай, сезилет көл үстүндө бараткандай. Sen менен таштак жолдо баратсам да, сезилет көл үстүндө бараткандай, сезилет көл үстүндө бараткандай. Сонун үнүңүз назик турбайбы? Мындай чарчаган учурда, бирөөгө таарынычың болгон учурда, же болбосо ыйлагың келген учурда сиздин ырыңызды укса, сөзсүз ошол адамга таасир берет экен да. Анткени үнүңүз аябай назик сонун экен. Таң эрте үнүңүз ачылбаганына карабай, тамагыңыз бүтүп атканына карабай ырдап бердиңиз. Анан негизи үнүңүздү тапташ үчүн көнүгүүлөрдү жасайсызбы, муздак ичпейсизби дегендей? Ооба, негизи маданият адамдары үндү багыш керек деп коет эмеспи. Анан биз ушул вокалдан берип аткан эжекелерибиз, агайларыбыз көбүрөөк айтат, ошо үнүңөрдү баккыла деп. Анан чынында эле мен бул методика менен иштеп көргөм, бирок азыр чынында эле өзүмдү унутуп калдым да. Анан үндү сөзсүз түрдө багыш керек. Эртең менен турганда жылуу суу ичип, газировкаларды ичпей. Үндү эле бул бала сыяктуу экен да. Үндү баланы канчалык таптап, бестеп баксаң, ошончолук таттуу болот дейт го. Анан мен ошол аракет кылам. Бирок кээ бир учурда ошо унутуп да калам да, чынын айткандачы. Ошол. Анан эми сиздин устаттарыңыз туурасында сүйлөшөлү. Устаттарым ошол 2017-жылдары ошол Набил эжекебиз Абдылдаева ошол консерваторияны бүтүрүп, азыркы тапта ошол Министерство культурада Төгүлбай Сыкылбеков агабыздын, атабыздын ошо ассамблеясында иштеп жүрөт. Ошол эжекебиз чынында эле менин устатым болгон. Аябай урушуп, көп жерден тарбиялап. Анан ал эжекебиз мен ал кезде балалык кылып, балким жаштык кылып көп нерсени түшүнчү эмесмин, сахна жолунда эле түшүнчү эмесмин да. Анан жаңыдан кадам таштап жүргөн кезим болчу. Анан эжекебиз бизди урушуп эле, сен даже микрофонду момундай кармашың керек, сахнанын эрежеси момундай болот десе эле, аябай мындай түшүнчү эмесмин да, эмнеге бизди ушинтип уруша берет деп. Көрсө ошо устаттан 1% эме болсо, калган 99 өзүңдөн болот дейт турбайбы. Анан устатым күчтүү болсо өзүң деле күчтүү болот экенсиң, бирок мен күчтүүмүн деп айта албайм. Себептен устатым айткан сабактарын, ар бир акылдарын мен эмиден түшүнүп келдим да. Эмиден аракет кылып, деген эметипчи, ошол. 8 жылдан бери ырчылыкта жүрөт экенсиз. Негизи маданият чөйрөсүндө, ырчылык өнөрдө өзүңдүн ордуңду кармап калуу, жок болуп кетпөө. Мисалы, кээ бир кырчылар бири-бири менен жарк этип чыкса, бир аз убакыт өткөндөн кийин биз аны унутуп калабыз же таппай калабыз, жок болуп кетет. Анан сиз бир ордуңузда турат экенсиз да, көтөрүлүп кетпей, ылдый түшүп кетпей. Бул дагы тескерисинче сиздин бир өзүңүздүн жасаган эмгегиңиз. Сиз тескерисинче мен кыйынмын дебейм эмес, кыйын элесиз. Анткени кыйын болбосоңуз ордуңузду баягы чыгармачылык чөйрөдө экрандын артында же бир чыгарманын артында көп эмгек жатат да, аны биз түшүнө бербейбиз да. Бир чыгарманы жаратыш үчүн мисалы сизге күндөп, түндөп даярданганга убакыт кетет да. Ооба, негизи эле менин бир эле темпте ырдап жүрөм. 8 жыл болду деген менен мен кечээ эле чыккандаймын өзүм үчүн. Анткени бул музыка жаатында алган билимиң аздык кылат дейт эмеспи? Анан мен өзүмдү даярдай элекмин да. Кой сен дагы кое турасың, дагы илим ал, дагы изден, дагы такша алышың керек деп отуп, өзүм менен өзүм сүйлөшүп отуп 8 жылдын ичинде ичара ырдап жүрөм. Өзүм репертуарымда ырларым бар, бирок өтө деле ашып кетпей, өзүмдүн бир эле темпте ырдап жүргөн кезим. Анан буйруса эми чыгалы деп ниет кылып аракет. Нуркуз кое турду эле өзүңүздү эле кармай берип турбайсызбы? Ооба, азыр чынында эле билимди дагы да алалы деп аракет кылып атабыз да. Анан буйруса быйыл, Кудайым буйруса, жакшы ойлорубуз бар, жакшы максаттарыбыз бар. Алдыда эми кандай тилектериңиз, пландарыңыз бар бул жылкыга? Бул жылы негизи маданият ушу творчествону унутпашым керек болуп атат. Себеп дегенде акыркы убакта жеке жашоом менен алек болотуп эле өзүмдүн ушул чыгармачылыгым калып кетип, анан чыгармачылыгым деле мен үчүн бала сыяктуу болуп калат да.
башка өзүмдүн жеке жумуштар менен иштеп жүргөндө чыгармачылыкты эстеп алып, ал жерден мындай ырларым калып кетип атат, эртелесем болмок деп баягы ичимден баягы кичинекей балаң ыйлап аткандай болуп калат да. Анан буюрса быйыл толуккандуу иштейин деп аракеттин үстүндөмүн. Азыр деле уже аракет кылып баштагам, жаңы ырларга обондорду жаздыртып, буюрса быйыл клип тарттыртып, ошол Кудайым буюрса жакшы пландар. Тилектериңиз орундалсын, сонун экен. Анан негизи сиз азыр айтып калдыңыз, жеке иштер менен алек болуп, ырчылыгым бир аз калып кетти деп. Анан ошо жеке иштериңиз менен алек болуп жүргөн учурда же болбосо өзүңүздүн бир мекемелерде иштейм деп атпайсызбы? Анан ошол жакта балким кээде ырдагыңыз келип, айнектерди мекеменин ичинде кабинетиңиздин айнектерин ачып коюп өзүңүзчө ырдап эс алып калган учурларыңыз болобу? Ырдай берем. Мен жада калса жолдо ушул унаа айдап кетип баратканда кыйкырып ырдайм. Жанымда кандай адамдар болот, алардын баарын уже унутуп калам. Анан жумушумда сөзсүз түрдө ырдай берем, кыйкырып. Ырдабай койсом балким бук болуп кетем да. Бул мен үчүн кичине көмүскөдөй калып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен кайсыл жер болсо дагы ошол ырдаганга аракет кылып жүрө берем. Сонун экен. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берейин. Теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп же үй бүлөңүзгө салам жолдоп дегендей. Рахмат. Ушинтип сиздер дагы ушундай таңдын жакшы күнүн мен менен чакырып ушул тозгонуңуздарга мен абдан кубанычтамын. Анан ошол таңда жалпы эле ушул кыргыз элиме жакшылык каалайм. Себеп дегенде азыр ар кандай кырдаал болуп атпайбы? Анан Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, ушул биздин кичинекей наристелерибиз келечектери кең болсун. Анан жалпы ушул мусулман бир туугандарыбыздын кармаган орозолору кабыл болсун. Учурдан пайдаланып ушул жалпы мени тааныган, балким көрмандарымбы, жакындарымбы айтор баардыгына салам жолдойм. Баарыңыздарга менден чоң салам, сиздерге да чоң рахмат, бар болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз. Эми алдыдагы кандай ой тилектериңиз, максаттарыңыз болсо, мына ушул жылы аткарылып, чыгармачылык өсүү, чыгармачылык тепкичтериңиз өйдөгө көтөрүлсүн деген тилегибизди айтабыз. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, жеке ишкер, Кыргыздын мыкты айымы, жароокер эне деп айтсак болот, Нурзат Сыдыкова бүгүн бизде конокто болду. Урматтуу теле көрүүчү, азыр болсо биз сиздерге атайын бир Бишкек шаарындагы Октябрь районунда жайгашкан номер 15 бала бакчадагы Норуз майрамы туурасында сюжет беребиз. Анткени мынакей Норуз майрамын башкача айтканда жаңы жылды белгилеп, жаңы Кыргыздын жаңы жылында мына ушундай эфирге сиздер менен чогуу биргеликте чыгып жатабыз. Анан дагы сөзсүз түрдө ар бир бала бакчада Кыргыздын улуттук майрамдарын белгилөөгө тарбиячылар, жетекчилер чогуу биргеликте аракет жасап келет. Андан сырткары бала тили бал деген дагы сөз бекеринен айтылбаса керек. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда номер 15 бала бакчадагы Норуз майрамы кандай белгиленди, кандай даярдык көрүшкөн, анын баарын чогуу биргеликте көрөбүз. Сюжеттен кийин кайра кийинки коногубуз менен баарлашабыз.